Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулар. Бүгүн мен сиздерге бир эң керектүү жана кызыктуу маалымат менен бөлүшөйүн деп атам. Тагыраагы бүгүнкү күндө базарда малдын баасы арзан, бирок ошол эле учурда азык-түлүк саткан базарларда эттин баасы кымбат. Эмнеге бул? Мындайча айтканда, тең салмакташпай атат деген суроо аябай көп. Биз бүгүн ошол той болуп аткан, ошого байланыштуу биз тойго союшка уй алганбыз. 62 000 сомго уй сатып алганбыз кунажын. 62 000 сомго алынган уйду союп, биз атайын мына ушул текшерүү үчүн биз аны таразага тарттык. Биз ушул сиздер экранда көрүп турган эттердин баардыгы мына ушул бир уйдун эти. Буларды таразага тартканыбызда жалпы уйдун салмагы, этинин салмагы, бул жердеги эттин гана салмагы 190 килограмм болду. 190 килограмм эт чыкты. Так, эми ошондо эсептеңиздер, 190 килограмм этти тагыраагы мына ушул тараза менен тартып эсептегенбиз. 62 000 сом акчаны 190 килограммга бөлөбүз. Бөлгөндө 326 сомдон чыгып атат. Түшүп атат. Ар бир килограмм эт 326 сомдон бөлүнүп атат. Бирок базарда 500 сом болуп атат 1 килограмм эт. Эми эсептеп көрөлү. Мунун разницасы ар бир килограммынан эсептен 176 сом. 1 килограмм эттен ошондо касаптар 176 сом пайда көрүп атабы да. Түшүнүк болуп атат. Базарда мал арзан, бирок касапта эт кымбат. Бул түшүнүксүз да. Буга чара көрүш керек. Антимонополия, кааласаңыздар сиздер дагы ушинтип бир уйду сатып алып туруп тартып көрүңүздөр. Так, ошондо бул уйдун алынган баасы менен эттин баасын чагып эсептей турган болсок, уй 62 000ге алынган. 62 000 сомго алынган уй, мына ошону бөлөбүз. Жалпы мындан 190 килограмм эт чыкты. Ошондо 326 сомдон түшүп атат 1 килограмма. Ар бир килограммы 326 сомдон түшүп атат. Азыр биз бүтүндөрүн жок кылайлы. 326 сомдон. Эми мындан кемитебиз. Базарда эттин баасы 500 сом. 174 сом. Ар бир килограммдан касаптар 174 сомдон пайда алып атат деп айтсак болот. Андан сырткары бул жерде уйдун башы кошулган жок. Баш где-то 2000 сом плюс ичеги карынын 500 сомго сатса, 4 тиягын 100дан 400гө сатса 2900 сом. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр,